Бирөөнүн паспортуңарды алдың, текшерген эмесмин? Алдыңарбы? Алдым деген. Тияққа барғанда бирөөсүнүн паспорту копия экен, бирөөсүнүн паспорту просроченный экен. Анан Экөө жара алган. Алтынбек азы барганда 500 сом берет, Чынарга 500 сом, апасына 500 сомдон 1000 сом берет. Анан шайлоо күнү ошо салгандан кийин барып, добуш бергенден кийин анан добуш бергенден кийин акча берет. канча сом берет? 2,5 сом. 2,5, ошондо 3000 берип атыптыр, ошондо карап алсак ошо райым миллиондуку бар. Райым миллиондуку. Өтсө эле болот. Акча деген момундай. Баян айтпады, бир сумка жана коммерсанттардын чаар сумкасы толтура акча экен деп. 5000 сом. 5000 сомдуктар дейт. Өтсө жакшы. Алтынбек, мейли бери кара. Азыр мына убактылуу кыйналып аткан киши, мен мисалы үчүн убактылуу кыйналып аткан. Ошо 3000 кызыгып барам. Анан кийинкиси эмне болот? Кандай кийинкиси? Кийинки жашоом кандай болот? Ошондо эле ойлогулачы силер. Кийинки жашоо деген бир алып атаган. Мен азыр Башкасы келсе адам деле деген ошого азыр басып барат өлүп калат той. Башкасы келип отурса деле Мен деле ошондой болот. көчөгө келатсам, машинамен келатсам, маяктан деген 20 жашар баланы машина сүзүп туруп. Адам деген билбейт да качан келип калганын, качан. Жаман эле 30 жылдан бери жаман эле алданып жүрүбүз ошо. Мен ойлоп атам ушу, по-моему, райым миллион президенттикке мектеп. Бул депутаттык болот атпайбы? Жок, бул деген биздики парламенттик выбор да. Эгерде бунун 120 депутаттын арасынан мунуку 80 депутат экеним Кыргызстандыкы болсо, 80. Бул райым миллион закондорду өзү чыгарып, ошо 80 болосу менен кете берет. Парламентте райым миллиондун партиясы бурлит ете берет. Президент жөн исполняющий обязанности болуп калат. А на самом деле бир партия башкарат. Закондордун баары ошол болот. Барсаңар баргылай. Мен барбайм мына. Булар бара берсин, мен барбайм. Скоромдук болот. Барбайм. Басыңыз баралды. Ламбарды төлөйт. Не надо, мен барбайм. Мен эч жакка барбайм.